ар бир адамдын өзүнүн кирешеси бар, ыктысадта ушуну айтылат. Ошол кирешесине жараша жашаш керек. Мисалы бир үй бүлөдө бир адам айлык алат, атасы 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом дейлик мейли. Ошол менен үй бүлөсү макса болот бир ай. Ошону исраф кылбай колдонсо жетет. Аны исраф кылса, туура эмес колдонсо, ал жетпей калат. Мисалы 15 000 сом айлык алат, чыгашасы 30 000 сом. Бир айлык чыгашасы. Ал жетпейт. Ал не кылды? Туура эмес колдонду. Үнөмдө иштеткен жок. Үйүндө ыктысатты караган жок. Башканы карап ошого теңел жашап атат. Ошонун негизинде ушундай келип чыгат. Эми жетпегенден кийин эмне болот? Ошо исраптын кесепетинен бул эмне кылат? Эми уурулук кылат. Алдамчылыкка барат. Паракорлукка барат. Суткорлукка барат. Кыскасы жаман иштердин эшиги баардыгы ушундан ачылат. Себеби ал эмне кылды? Өзүнүн кирешесин үнөмдөгөн жок, ошону таксим кылган жок. Ошонун кесепетине ушул нерсе келип чыкты. Ошон үчүн Аллахтын достору берилген нерсени үнөмдөп туура иштетет, бирөөдөн карыз да албайт, бирөөдүн колунда карабайт, исраф да кылбайт. Мына ушул туура жол. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн кирешесин караш керек. Киреше чыгашасын ошого бөлүп жашаса, эч качан иншалла ал кедей болбойт. Хадисте да келет, уламалар да айтат, Маулана Ашраф Али Танави рахматулла айтат, үммөттө азыр эң чоң күнөө бар дейт. Ошонун бирөөсү бул исраф дейт. Азыркы вакытта эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү биз исрафта калдык. Алланын берген малыны, байлыкты туура эмес пайдаланып, аны мусорго апарып таштап, ошонун негизинде мына ачкачылык, кымбатчылык, жокчулук бүт баары ошондон келип атат. Алла берип атат. Бирок биз туура эмес пайдаланып атабыз, бемаксат иштетип атабыз. Ошонун негизинде эмне болду? Мына кымбатчылык, жокчулук, аягындай проблема, көйгөй бүт баары ушундан келип чыгат. Ошондуктан Алланын берген неаматыны туура колдонсок, Аллах субханала таала бизге бул дүйнөдө, ахиретте жакшы жашоо берет. Эң негизги нерсе ар бир адам өзүнүн кирешесин эске алып, ошонун тегерегинде жашасын. Башка кошунаңды караба, башкага асылба, өзүңдү керек. Ошого жараша жашай бер. Алла таала сени эч качан кедей кылбайт. Исраф кылдың, кедей болосуң. Исраф кылдың, кедей болосуң. Кедейлик бул дүйнөдө. Ахиретте исраф кылган үчүн чоң күнөөнүн да азабын тартасың. Ошондуктан Аллах субханала тааланын досторунун айтканынан билинди, мусулман адам, Алланын досу болуш келген адамдын сыпаты ал исраф кылбайт. Ошондой эле эмне кылбайт? Бахыл да болбойт, сараң да болбойт. Ва кана байна залика кавама, ва кана байна залика кивама. Эки кыраат бар бул дагы, каваман, киваман. Экөөнүн ортосунда болот. Киваман десе, ал манасы ма яхтажу илей. Өзүгө муктаж болгон, өзүгө зарыл болгон нерселерди гана колдонот деген сөз. Фузулият, ашыкча нерсеге маани бербейт деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи адам өзүнүн өзөк тамыры болгон кирешесин карайт дагы, негизги нерселерди эске алыш керек. Андан кийинки үстүдөгү нерселерди ал өзүнүн кирешесине жараша сарпташ керек. Ошондо эмне кылат? Исраф кылган болбойт. Ошол эле учурда кедей да болбойт, соопту да алат, Аллахтын жакын досуна айланат.